Төлөгөн болду. Сен бу жерде кал кашиншуңду чеч, өтүктү кий, спецовканы кий, ушул жерде жатасың. Подрядчик менен жатасың. Мен келгенде жок болуп калсаң, экөөбүз урушабыз. Мына 22-жылы башталган бул үй. Ал 25 августтун 25-inde тапшырмак деген төлөгөндөн мурун иштеген Кутман деген бала бар эле. Анын барында иш жакшы алып жүрүп аткан. Кутман кеткенден кийин төлөгөн келди, жумуш токтоп калды. Эң акыркы срогу август болчу, 1-август төлөп бүтүп, бар жогубуз эле төлөп бүткөнбүз. Анан ошо жылдырып эле ар кандай шылтоолорду айтып бүтпөй атат да. 15 декабрь акыркы срок. Түшүндүңөрбү? Узартуу болбойт. Түшүндүңөрбү? 15 декабрь. Могул жер даяр, бул жердин соттош башка иш эч кандай мүнөсү жок, документи даяр. Буну даяр алганбыз. Бериш керек. Бериш керек. Ооба, бериш керек. Бизге беришкен. Беришкен. Курулуш. Сот процесси жүргөнгө чейин курулушту баштаганбыз. Биз курулушту баштагандан кийин анан эл сотко берип атат. Мына жердеги жара. Биз аны билбедик да сотко берерсинчи. Билгенибизде биз төлөмдөрдү токтотуп, стройканы баштабай турат элекпиз. Мен жатасың. Мен келгенде жок болуп калсаң, экөөбүз урушабыз. Мына бу жерге жатасың, ошол жерде иштейсиң. Түшүндүңбү? Күндө болгон иштерди мага видео отчет жасап турасың группага. Мен ар аптада келип турам. Түшүндүңбү? Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мен аты жөнүм Мырзбай. Бүгүн 22 декабрь. Биз Ош шаардык мэриясынын алдында турабыз. Менин артымдагы тургундар Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ишканасынан көп кабаттуу үйлөрүнөн батир алган жарандар. Алардын айтуусуна караганда ушул 2024-жылдын августунда бериле турган турак жайлар ушул 2025 жылдын аягына чейин берилбей атат деп нааразы болушуп атышат. Азыр мен бул окуянын чоо жайын сиздерге иликтеп айтып бергенге аракет кылам. Жалпыңыздарга ушул билесиздер, атайын ушул жеке менчик компаниялар жарандарга турак жайды тапшырууда бир топ мүчүлүштүктөр болгондуктан улам, кечеңдөөлөр болгондуктан улам мамлекет атайын бул ишти колго алган эле. Бирок ушул мамлекет колго алган иш, Ош шаардык мэриясы колго алган иш дагы кечеңдеп жатат деп азыр бизге кайрылышты. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен бирге болуп туруңуздар. Жашоочулардын арманын сиздерге чогуу жеткизебиз. Мен да ушу набережный 3төн балам үй алган. 22-жылы башталган бул үй. 25 августтун 25-inde тапшырмак. Анан ошодон бери эле чоюп эле ушинтип үйдү ала албайбыз. Анда келебиз, мында келебиз, беребиз деп коюшат, ушинтип алдап чоюп эле жүрөт. Акчалар полный төлөнүп бүткөн үйдүн. Мындан мурун иштеген төлөгөндөн мурун иштеген Кутман деген бала бар эле. Анын барында иш жакшы алып жүрүп аткан. Кутман кеткенден кийин төлөгөн келди, жумуш токтоп калды. Ушу келген сайын ушу ана бүтөт, мына бүтөт менен эле жүрөбүз. Кимге кайрылышты эле билбей калдык. Акыры ушинтип мэрге неметишти, туура көрдүк, жок жака кайрылышты. Эми азыр балдар ушу батирде жүрөт. Сиздики канча бөлмөлүү батыр? 2 бөлмөлүү. 2 бөлмөлүү батирден. Ушинтип эле ала албай эле жүрөбүз. Ана мына деп эле чоюп эле жүрөт. Акчасын төлөп бүткөнбүз. Балаңыздар сиздин мигрант эле? Мигрант, балам мигрант болуп жүрөт. Бала чакасы өзү бу жерде батирде жүрөт. Өзү жалгыз талалап жүрөт, ушинтип үй бүтпөй атат. Ушинтип эле жүрөбүз. Анан кимге кайрылышты, ушу акыры журналисттерге кайрылышка туура көрдүк. Сиз канча миллион сом төлөдүңүз? Мен 2.631.000 төлөдүм мен. Бул эми канча пайызын түзүп калат ошо жалпы сумманын? Бул ошондо 100% төлөнөт меники, ошондо 100% төлөнүп бүттү. Негизи ушу көбүң барыңыздар эле төлөп атасыздар? Баары төлөнүп бүткөн акчалары. Полный төлөнүп бүткөн. Жалпы канча батир бар ал турак жайда? 109 бат. Келсеңиз сиз билесизби? Мен Чыңгышбаева Амсулай. Биз набережная 3тө 106 квартира бар. Договордун эң акыркы срогу август болчу, 1-август төлөп бүтүп, бар жогубуз эле төлөп бүткөнбүз. Анан ошо жылдырып эле ар кандай шылтоолорду айтып бүтпөй атат да. Биз барган чакта 100 адам иштеп атат дейт. Биз барганда бир 10-15, бир 7-8 ушундай эле адамдарды көрөбүз. Анан ушу квартирага көчүп, квартиранын ыйгасына дагы мына 15 августта чыгабыз, анан кийин 15 октябрда чыгабыз деп ушуларга ишенип
батирде келебиз да. Азыр эми эмне кылышты билбей калдык. Кайра келебиз, мэриге убактыбызды бөлүп ушинтип жүрөбүз. Эми сиздер жеке менчик компаниялар курулушту кечеңдетет экен деп атайын мэриядан алгансыздар да, ошондой үмүт алгансыздар. Ооба, именно ал мезгилде ар кандай ситуациялар болгон. Анан бул өкмөттүкү дегенде 100% ишенип эле алдабайт, өз убагында бүтүрүп берет деп ошондой договор болгон, договор түзүп атканда. Анан ишенип алганбыз, ушундай ушул убакка чейин до сих пор бүтпөй атат. Ошо эмне билбей калдык. Ошого биздин үнүбүздү ким президент Садыр Жапаровго жеткизип бериңиздер деп суранабыз. Ушу жалпы элдин эмесинен көпчүлүгү мигрант болуп жүрүшөт талаада. Мен 23-жылы алгам. Ошо мэриянык ишеничтүү дегенден. Өзүм мигрантмын, Россияда жүрүп алгам. Короче, мемеге 25 августтун аягына тапшырылат деген да, договордо ошондой. Мен ошого карап келгем. Келип ошондон бери мана узартып атат. 15 декабрга тапшырылат деген. Негизичи, ошентип сөз берген. Мана 15-де өттү. Бул 15 декабрда жана узарткандан кийинкиси. Жок, узарткандан кийин ушул 15 декабрда. Акыркы эме контрольный эме ушу эскертүү ушул деп берген да. 15 декабрь акыркы срок. Түшүндүңөрбү? 15 декабрь күнгө дагы дольщиктер силерге навстречу барып атат. Ой, майлы, болуптур, кыргызчылык кылыпчы. Эми будан нары уже болбойт. Узартуу болбойт. Түшүндүңөрбү? 15 декабрь. Жүгүбүздү алып эле келебиз. Ооба. 15-де болду, чыдам бүттү. Чындап. Эми азыр эже кандай жанагындай факторларды төлөбөй айткандай айта берсек Сөзгө. Биз деле сөзгө өтүп болот. көмүп коелук дагы мынаны бүтүрүшкө аракет кылгыла да болду. Бердиңиздерби? Айлабызда жок да башка. 15 декабрга жок. Ооба. Ошону азыр ошону ал булар айтып атат, убагында соттошуп менин курулушуму 1,5 жылга токтотуп койгон. Аны токтоткула, ол сөз бүттү. Ошо кайра ооба. Бул 1 августтан бери келет абызда. 15 декабрда 1 бул жака кирбестен документин бересиздерби? 15 декабрь күнү кирип документ бар жок? Айтып атпайм, аны карап алсак болбойт. Шептер мына балдар барды чогулуп турат мына иштебей. Акча бергиле деп. Ана мына эртең бүрсүгүндө эле алдап келтасыңар. Шүкүргө кылып даярдап атат балдар бардыгы. Шүкүргө кылып даяр болгондор, грунтовка чачып койгонубуз бар. Грунтовка алып келсе, грунтовкаңыздар жок. Же нормаль краскаңыздар жок. Акча бергиле бүгүн. Таап келгиле азыр. Рыспай, Комедиан Мажитов, журналистмин. Азыр бул жакта биз жашоочулардын үнүн алып атат элек. Бул жакта ошо сиздерден батир алган жарандар экен. Набережная 3-теги ошол тарих боюнча 2024-жылы августта бериш керек эле деп ошол боюнча азыр сиздин жетекчилериңизге кирип интервью алсак болобу? Барып кирсең болот. Бар экен. Маалыматка чыгып. Каякта экен? Выездде болуш керек. Каякта? Выездде болуш керек. Ошону сиз неме кылып бере аласызбы? Каякта экен? Тактап бере аласызбы? Азыр мынча адам атайын жеке менчик компанияларга ишенбей, мэрияга, мамлекеттик компанияларга ишенип атайын алып аткандан кийин эмнеге курулуш кечеңдеп атат, эмне болуп атат, качан берет деген суроолорго жооп алышыбыз керек да. Сиз ошол Курулуш жетекчиликтер берсин, Сиз ошого неме кылып берсеңиз эми? Байланыш каттап бериңиз. Ооба, байланышайын азыр. Байланыш бериңиз. Биз уже сизге келип, Баягы октябрда ошентип кат жөнөтөбүз дебедиңизби? Кеткен кат. Анан ошондон бери жооп келелекпи? Кандай чечилелекпи? Ошондо канча ай өтүп атат? Бул жарандар айтып атышат, биз төлөп бүттүк 100% деп атышат. Негизи ал жакта канча батир, канчасы төлөп бүттү, канчасы Ал жерде азыр мен сизге азыр мына бөлүм башчыма азыр мен бердим тапшырма. Бүгүнкү күнгө канча сомдук кимдер просрочка пофамильно алып чык дедим. Анан точный маалымат берем. Ооба. Хорошо. Канча пайыз төлөп бүттү, билесизби эми? Жеринде барып көрөлчү. Азыр биздин прораб чыксын. кирип көрсө болот.
Так, мына дольщиктер келди. Так, Бекбол кел. Мэр келеби? Мэрдин алдына сүйлөйлүбү же азыр Жөө баштап берели? түшүндүрүү иштерин жүргүзө бер, анын ичи эмес. Бекбол мырза, азыр эми сиздер курулушту кечеңдеп атасыздар. Балким сиздерге бул тараптан, мэрия тараптан, муниципалдык ишкана тараптан кандайдыр каражат которуп аткандыр. Балким булар силерге бир тоскоолдук кылып, задержка кылып атабы? Ошол жөнүндө арманыңыздар жокпу? Эми бул жерде мындай болгондо, биз бул объектти алганыбызда бул жер бак болчу. Ол жерде бир аксакал киши жашаган. Биз объект бул тендерде уткандан кийин 1,5 жыл соттошуу процесси болгон. Жерди ала алган эмеспиз. Биз ушул жерге келет элек, бакты кыяйлы, аны кылайлы, буну кылайлы, мына жерде котлованды баштайлы дегенде көп тоскоолдуктар жаралды. Мына жерде азыр көрүп турган жолдорду түгүндө канализация өткөн. Канализация жасадык. Биринчи бул жака кириш өзү кыйын болду да. Ишти баштоо процесси мисалы үчүн срок 3 жылга коюлган болсо, 1,5 жылдан көбүрөөгү иш башталбай эле, бияк иш жер сотто жатты, соттошуп. А биз болсо бул жака кирип иштин башын кылып коюш үчүн жолдордун оңдоп элдин соттошуу иштерин сиздер жүргүзүсүңүз? Биз жүргүзбөйбүз аны. Жок. Мэрия, бул жер даяр, бул жердин соттош, башка иш эч кандай немеси жок, документи даяр. Буну даяр алганбыз. Бериш керек. Бериш керек. Ооба, бериш керек. Бизге беришкен. Беришкен. Биз келгенден кийин бул жердеги ушул жерде илгертен ушул жерде жашап, ушул жерде бак кылып алган жерде жашоочулар бар экен. Олар биз келгенден кийин сотко беришет. Сотко бергенде билесиз, любой иш токтош керек. Сиздиби же мэрияныбы? Муниципальный ипотечный предприятияны менен соттошот булар. Жерди талашыпчы. Анан ошол убакта 1,5 жыл убакыт уткузуп атабыз. 1,5 жыл ашыгырактан кийин, анан кийин биз келип ишти баштап атабыз. Кетем, бул жерде биз бул биринчи ишканабыз эмес. То есть биринчи тапшырып аткан объект эмес. Биз дагы келечекте иштешибиз керек да. Бул жерде биз эми азыр токтотуп койсок болот. Токтотуп туруп, давай биз ушундай чыгымга учурадык. Кала элден алып бер, кала өзүңөн бер деп туруп алсам деле болот мен дачы. Бул жерге буга чейин мына ылдыйда түшкөн достук курулуш, onu 1 жылда бүтүрүп бергенбиз. Тилеке Батыр 6. Аны дагы өзүнүн срогуна тапшырып бердик. Бул жерде баягы талаш тартыш болуп калды да. Эми ол жерде эси мындай алганыбызда ошо жылдын сметасы менен тура эле болот. Берген жылдын сметасы менен. Анан кийин 1,5 жыл задержка кылып койтпой, жерди бербей биз куруп баштай албай. Ошого чыгымга учуруп атабыз. Эми бул нерсени биз өзүбүз ишкананын эсебинен бүтүрүп коюп атабыз. Ошону эске алып, курулуштун сапатын дагы эске алып туруп сиз февралдын 10-уна же январдын 25-ине деп жок, 25-ине эмес. Мен январдын аягына, февралдын башына буйруса мен мына алдыңкы территорияга эмени баса албайбыз, асфальт суук болуп калды. Жазда басып берем. Если плюсовой болуп кетсе басып берем. Котельный мен курбайм. Onu мамлекет куруп бере турган болду. Азыр мен коробка мына турган үйдүн лифтин иштетип, суусун берип, газ заселение 90% болгондон кийин берет. Onu горгаз өзү чечет, биз кирише албайбыз уже. Отдельный служба. Газды айтып атам, газды биз тартып беребиз, болду. Светти беребиз, суусун беребиз, лифт иштетип беребиз. Болду. Анан отопление келсе, отопленияны кошуп бир сыйра айландырып беребиз. Ысытып турупчу. Ошо менен чыгып кетебиз биз. Анан сырткы территорияны айтпай атам. Сырткы территория боюнча мен иш алып бара берем. Бул жерде алып бара турган иш, мисалы үчүн мурунку проекттер менен кичине совпадать этпейт экен. Мына жерде суу көп келип кетет экен. Бул жерде дагы өзүнчө кошумча чыгымдар болот экен. Азыр мына жерде арыктарды полный чоңойтуп, эме берген проект боюнча эмес, биз өзүбүз дагы дополнительно бул жактарды тосуп беришибиз керек экен. Эмнеге дегенде суу каптап кетет экен бияктычы, суу көп келгенде. Ошого окшогон нерселерибизди биз кыла беребиз, бирок ичин ошого бүтүрүп беребиз. Январдын аягы, февралдын башы. Анан эме бул жерде азыр курулуштун кечеңдеши сиздердин менен ошол адамдын ортосундагы соттошуудан болот атат. Ошондон болгон. Ал жерде бул жарандардын күнөөсү жок. Анан сиздер ошол соттошуп аткан учурда азыр сот процесстери болуп атканына байланыштуу курулуш кечеңдеп калышы мүмкүн деп сатып атканда эскерткенсиздерби? Сатып атканда эмес, биз бул үлүштүү курулуш программасы. То есть биз группаларга убагында айтып дегенбиз, эмнеге кечеңдеп атат деп, бул
жарандардын кайрылуусу бүгүнкү күндө бул биринчиси эмес. Себеби дегенде кайрылып келишкен убагында. Ошондо мен айтып дегенмин. Курулуш иштери кечең дегенге сот процесси болуп атканга байланыштуу, ошон үчүн курулуш иштери кечигип атат деп жарандарга айтылган, үлүшчүлөргө. Мына курулуш иштери дээрлик 1 жылдан артык убакытта кечеңдеп атыптыр. Ооба. 1 жылдан артык убакытта кечеңдеп атса, демек жарандар мындай 1 жылдан артык өз эсебинен квартираларда жашап атат. Ооба. Бул үчүн кандайдыр бир жарандарга акчалай төлөнүп бериш мүмкүн? Жок, бул мэриянын проекттери өзүңүзгө белгилүү болгондой, мына үлүшчүлөр деле айтат, бул 1 квадрат метрди 45.600 сомдон сатканбыз. Бул бүгүнкү күндө өзүңүз деле көрүп атасыз, строй компаниялар ПСОну $1,200 сатып атат, туурабы? А бул болсо биздики $500 тегерегинде болгон. Бул бир. Экинчи дагы бир маселе, бул үлүшчүлөрдө дагы башында өздөрүнө ыңгайлуу графиктерди түздүрүп алышкан. Көп жарандарчы 90% өздөрүнө ылайыктуу. То есть айына мен 10.000 сом, 15.000 сомдон ашык төлөй албайм депчи. Ушул бар жогу сүрүлүп келип 25ке келип такалды. Мисалы үчүн айына мурда курулушка деген ооба, курулушка деген акча каражаты убагында үлүшчүлөр тарабынан дагы толук кандуу түшкөн эмес. Азыр эми батир ушул бүтүшүнө жакындап калыптыр. Ооба. Эми ушул батирге жарандар тарабынан төлөнүүчү акча дээрлик канча пайызга төлөнүп бүттү? Бүгүнкү күндө азыр мен эмеден алдым, отдел продажынын бөлүм башчысынан алдым, 7 миллион сомго жакын акча каражаты жарандардан түшө элек. 7 миллион сом. 7 миллион сомго жакын. Аз эле акча экен. Ооба. Эки квартиранын акчасы. Эми бирок ал дагы 1 сом болсо дагы курулушка жумшашым керек да мен. Эми бул 7 миллион сом жалпы 200 миллион сомго алып караганда ооба, аз эле болуп калат. Ооба. Эч канча пайызын. Ооба. Бирок курулуш компания бүгүнкү күнгө ошол 7 миллион сом элдерден түшпөсө дагы курулуш компанияга мен акчасын каражатын которуп бергем бүгүнкү күндө. То есть поэтапный которуп бүгүнкү күнгө чейин мына акыркы эмелерине мына отделочный материалдарга закупкага деп дагы берилген. Анан эми ушундай курулуштардын кечеңдеши, болгондо дагы мамлекеттик, муниципалдык, мэриянын компанияларынын курулуштарынын кечеңдеши жалпы мамлекет ушул алып жаткан бул курулуштарга мындай бир жаман ой, эл тарабынан жаман ой алып келет деп ойлобойсузбу? Эми ойлогон менен элдер жеке менчик компанияларга ишенбей, алардын жабыркка, анан атайын мэриянын мамлекеттик компанияларын алып туура. Мамлекеттик компаниялар да ушундай элдин ишенимин суу себип атса, туура айтып атасыз, ошо туура белгилеп кеттиңиз. Бирок деген мен сизге жана эң орчундуу маселени айтып бердим. 1,5 жыл бул курулуштун токтоп калышынын себеби соттук процесси болуп калды. Мына үйдө жашаган жаран бизди сотко берген, муниципалдык ипотекалык ишкананчы. Соттук процесс бүтмөй сайын курулушту токтотууга аргасыз болгонбуз биз. Себеби сот ошондой чечим чыгарып берген. 1,5 жыл. Соттун чечимин биз аткарууга биз тийишпиз. Жок, ошол курулуш башталып электе эле анда бул батирелер сатылып кеткен беле? Бул долевой үлүштүк курулуш деген программа. Үлүшчүлөрдүн эсебинен үй курулат. То есть сиз келесиз, жаран катары, мен үлүштүк курулуш программасына катышып үй алгым келип атат деп бизге келесиз. Сиз 30% баштапкы төлөмдү төлөйсүз, калган сумманы биз 3 жылга бөлүп беребиз. Ошол 30%ды төлөйсүз, биз акчаны куручуга поэтапно которуп берип турабыз. Куручу ошол элдин акчасына курат. Жок, мен түшүндүм. Мен билгенден эки программа менен, бири үлүштүк курулуш, бири ипотекалык, ооба. Ошол бири жанагы аз камсыз болгон, майыптыгы бар жарандарга берилген, ал кайсынысы? Ал ипотека. А бул демек ал анын мөөнөтү 10 жыл. 10 жыл бөлүп төлөө. То есть аз-аздан туура келет да. А бул жердики болсо 3 жылдык мөөнөт менен каралган. Жок, сиздер соттошуп аткан учурда сатыкка чыгарбай турсаңыздар болбой беле? Сатылып 30% албай турсаңыздар болбой беле? Жок, уксаңыз курулуш сот процесси жүргөнгө чейин курулушту баштаганбыз. Биз курулушту баштагандан кийин анан эл сотко берип атат. Мына жердеги жаран. Биз аны билбедик да сотко берерсинчи. Билгенибизде биз төлөмдөрдү токтотуп, стройканы баштабай турат элекпиз.
Абишайт эткен декабрдын декабрдын 15-ине 15-ине. дагы эле жок. Азыр ушул стадия отопление жок, а? Отопление Жеңишбек Шерматович, отоплениені экологиядан уруксат алып, твердый топливого уже уруксат алынды. Котельняны мынау жерге курам, мына набережный экинин үстүнө. Анда бул бүтпөгөн эле элге айтпай эле койбопсуң 15 декабрда. Сен 15 мартка да бүтпөйсүң бул жердечи. Аркасы вообще бүткүлө. Биз бул үйдү төлөгөнүзгө 4 жыл 8 ай болду. Жок, билем аны. Ал бизге чейин бул кичине проблема болчу. Жанагы акчанысын алып коюп качып кеткен беле? Жок, ал бөлөк, ал мынау объект. Ал мына эле. Ошо юридикалык чистый маселе. Үлүштүк курулуш боюнча баягы төлөмдөрдүчү айына 15 миң, 20 миң сомдон элдер үлүшчүлөр өздөрүнө удобный график кылып алгандагы основной төлөмдүн эң акыркы 25-жылга коюп алышкан да. Жок, эми ал 25 бүттү го. өзүңүздөрдүн шартыңыздарда ошого өзүңүздөр макул болуп ошо удобный графикти өзүңүздөр коюп бергенсиздер. Жок, бул жакында келди, бул качан кетип калган. Бул канча болду келгениңе? 6 ай болдубу? 6 ай. Жеңиш мырза, эми ушундай мамлекеттик анан муниципалдык компаниялардын курулуштарды кечеңдете бергени, элдер атайын жеке менчик компаниялардан тажап, жабыркап, атайын мэриядан үй алып атса, анан сиздер да мынтип кечеңдетип атсаңыздар, элдин мамлекетке болгон ишенимин жок кылып атпайсыздарбы? Бир чети ошондой да болуп калат, ооба. Сиз буга кандай мына жетекчи катары, мэр катары жоопкерчилик аласызбы өзүңүзгө? Алам жоопкерчилик, алам. Кудай кааласа бүтүрөбүз эми муну бүтүрөбүз. Азыр муну эметпей тургула. Азыр эртең тоңуп калса сыдырып түшүп калат. Жөн эле эме пока эметип тургула. Мына Утепление бериппи? утепление эле берип тургула. Болбойт азырчы могу. Эртең бүт баары тоңотто кайтып түшүп калат, эртең да тополоң болот. Вообще нельзя. Именно фотограф менен коюп атабы? Так, значит, биз 15-нчи азыр эми январь, февраль, март. Так, эми азыр январь, февраль. Кышта эми 50%, 30% иш болот, туурабы бизде? Январь, февраль, март, апрель, май. Майда этектетип бүтүрө алабызбы? Жок, ага чейин эле бүтүрөбүз. Ага чейин эле. Качан бүтүрөсүң? Качан бүтүрөсүң? Биз фасадты эми токтотушка мажбур болобуз эми. Ички иштерди Жок, фасадты тийбей болбойт. Ички иштер азыр пушка менен Могу эртең баары эметип калат, я. Отделочный иштер кетип атат пушкалар менен. Отделка кылып атабыз. Эшиктерди койгонбуз. Техника бүткөн, стяжка бүткөн. Киреличи ичине. Сен ушунда жатасың эртеңден баштап. Түшүндүңбү? Офисти ошол жерге ач. Мына ким подрядчик кана? Атын ким эле? Бекболот. Могу бир офис кабинет кылып бересиң, экөөң ошол жерде жатасың. Түшүндүңбү? Мен сени мэриядан көрбөйүн. Эртеңден баштап ошол жерде иштейсиң. Болду, бүттү. Нургелди. Азыр жарандардын арызын угуп атасыз. Өзүңүз курулушчусуз. Азыркы нараазычылыктар негиздүү элеби? Негиздүү, Качанка бүтүрүп берет эми? Кудай кааласа, акыркы марттын 15-inde уже киргизебиз. Кудай кааласа, сыртын карап көрөбүз, ичи полностью бүтөт. Мен өзүм контроль кылам. Ким эле? Төлөгөн. Болду. Сен бу жерде кал кашиншуңду чеч, өтүктү ки, спецовканы ки, ошол жерде жатасың. Подрядчик менен жатасың. Мен келгенде жок болуп калсаң, экөөбүз урушабыз. Мына бу жерге жатасың, ошол жерде иштейсиң, түшүндүңбү? Күндө болгон иштерди мага видео отчет тастап турасың группага. Мен ар аптада келип турам. Түшүндүңбү? Абай, Кудай кааласа эжелер 15 январга киребиз. Эгер 15 январга кирбесең, анда мартка. Макулбу? Кана бир аксагалыбыз барбы? Таштаң телефонду сен уятты кодорбой эле калган. Абайдыкы жетишет. Амин. 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 Туура, эч маселе жок. Ооба. Амин. Аллах. 15 март. 15 март новоселье болот. Ошентип Ош шаарынын мэри Жеңишбек Турбаев аталган көп кубаттуу үйдү 2026-жылдын 15-мартында жашоочуларга тапшыраарын убадалады жана аталган убакытка бүтүрүү үчүн
тийиштүү жетекчилерге тапшырма берди. Биз алдыда бул көп кубаттуу үй бүткөнгө чейин байкап турабыз. Ал эми сиздин дагы дал ушундай маселелериңиз болсо бизге кайрылсаңыз болот.